Келиңиздер, Садыр Жапаровду куттуктап, бул видеого лайк басып коелу. Жана бул видеону аягына чейин көрөлү. В Киев-Киргизии выразил Владимир Путин в телефонном разговоре с Садыром Жапаровым. Хочу пожелать вам, вы ответственные, сильные, современные. Будущее в ваших руках. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду Кыргызстандын президентинин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Владимир Путиндин Садыр Жапаровду куттуктаган куттуктоосу Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Анда Путин Жапаровдун мамлекет башчы катары ишмердиги, Орусия менен Кыргызстан элинин достук мамилесин чыңдоого, Борбор Азия аймагындагы коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөөгө салым кошооруна ишеничин билдирген. Буга кошумчалай, Орусия президенти Владимир Путин өз куттуктоосунда эки өлкөнүн стратегиялык жана союздаш мамилесин АЭП, ЖКК, КМШ жана ШКВ сыяктуу уюмдар менен ар кыл тармактар аркылуу жемиштүү кызматташтык боюнча чоң тажрыйбасын билдирген. Ал эми буга чейин дагы Садыр Жапаровду Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктаган. Анын алдында Туркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды президенттик шайлоонун тынч жана ийгиликтүү өткөнү менен куттуктаган. Бул маалыматты ал өз интернет барагы жана твиттери аркылуу таратты. Мына бул Шумдук инфо каналына подписаться басып, катталганды унутпаңыздар. Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу тарапташтарым, бүгүнкү жеңиш бул жалгыз менин жеңишим эмес, ушул жерде турган ар бириңиздердин Кыргызстан боюнча добуш берген ар бир жарандын жеңиши болду. Анткени ал добушту сиздер мен үчүн берген жоксуздар. Ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги үчүн бердиңиздер. Эртеңки күнүбүз ушу жакшырып кетсе экен деп бердиңиздер. Мен ошол ишеничиңиздерди аткарууга себепчи гана адаммын. Кудай буйрса толугу менен 100% ошону аткарам деп мен сиздерге сөз берип кете аламын. Анткени 30 жылдан бери ушул күндү күткөнбүз. Ар жыл өткөн сайын, же болбосо ар бир президент шайланган сайын, жаңы президент же жаңы парламент келген сайын биз үмүт кылып келгенбиз. Мындан ары ушу жакшы болуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы ошол үмүтүбүздү ташка алып келген. Сиздердин араңыздарда ошо мен да ошо үмүт кылгандардын арасында мен да бар болчумун. Бирок Кудай ушул күндү менин маңдайыма жазган экен. Сиздердин ишеничиңиздер менен мына мен бүгүн бийлик башына келип отурам. Мындан ары өлкөдө бир гана мыйзамдуулук, анан адилеттүүлүк менен гана иш алып барабыз. Башка оппоненттер айтып аткандай буга чейин диктатура деген болбойт, бир кишинин диктатурасы. Сөзсүз түрдө мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн гана диктатурасы болот. Сиздерге добуш берип ишеним артканыңыздар үчүн мен терең ыраазычылык билдиремин. Анан добуш берип койдук, шайлап койдук, болду мындан арды ишти өзүң жалгыз кыла бер дебестен, ар бир кылган ишиме баа берип, туура эмес кетип атсам ошону сындап, туура жолго буруп, кеңешиңиздерди берип, мага жардам берип туруңуздар. Бирок туура эмес иш кылбайбыз, кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы, же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы, ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык, айкын ар бир ишти көргөзгөнгө, алар менен талкуулаганга даярбыз. Мындан кийин Кудай буйрса деп айталы, көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз ушу көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин кабинетке келип, ушу отурумдарга катышып, ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Ачык шарттарды түзүп беребиз. Мындан ары демократиялык негизде иш алып барабыз. Мурдагыдай
bir kabinette bekiniп alıp жалгыз кишинин кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн иш алып барган андай адат болбойт бутара Кудай буйрса. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, күч кубат, бакубаттуулук тилеймин. Өлкөбүз өнүгүп өссүн. Кол чабуулар болсун ардактуу Садыр Нуркожоевич. Жаркын келечек өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн азыр алдыбызга сиздин колдоочуларыңыз келип отурат. Булар 10% гана. Биздин Жумурай журттан 7 тубандан келе албай калган канча колдоочуларыңыз бар. Ошолор дагы сизге ишеним артып, мамлекетибиздин туусу бийик көтөрүлүп, өлкөбүз өнүгүү жолуна чыгат деген терең ишеничтебиз. Анда болса келиңиздер, биздин Кыргызстандын президентине ийгилик каалайбыз сизге. Кыргызстан сизге ишенет. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Мен сиздерге ыраазычылык айтуу менен бирге ушул келе албай калган алыскы райондордогу ушул бүгүнкү биздин сөзүбүздү угуп турган жарандарыбызга, добуш бергендерге терең ыраазычылык билдиремин. Анан дагы бир нерсени айтпай кетипмин, эстегенди айтып коеюн. Мына 40%га жакын шайлоочу катышты, аз катышты дегендер сөздөр болду. Эл аралык уюмдарда жазды. Бизде мына 2 миллионго жакын элибиз сыртта мигрант болуп жүрөт, билесиздер. Андан сырткары биз форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрине келип жашап аткандар бар, областтын центрине келип жашап аткандар бар. Анан ушул Сары Өзөн чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар. Алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40%га жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот. Анткени ошонун ичинен 81% мага ишеним көрсөттүңүздөр. Сиздерге бардыгыңыздарга, бүтүндөй кыргызстандыктарга, жана мигрант болуп жүргөн биздин мекендештерибиздин бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер уруксат берсеңиз, бүгүн тарыхый күн, мына ушул сизди канчалаган эл колдоп келип отурат. Ошондуктан келиңиз. Бүгүн заман бакча бир ушул колдоп келген элиңиз менен бир селфи кылдырып, видеого тартып койбойлубу? Эгер уруксат берсеңиз, келиңиз алдырака. Колчабуулар болсун. Биздин президент Жапаров Садыр Нуркожоевич. Колчабуулар. Андай болсо өмүрбек, келиңиз. Бул жактан бизде Сабырбай келип тартып коет. Келиңиз бул жерге. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу туугандар, бүгүн 11 январ 2021 жыл Кыргызстаныбыздын жаңы жолсу Садыр Нуркожоевич барыбыз келиңиздер, кыргыз элин барсыздарбы? Кыргыз элин жаңы президентибиз куттуу болсун. Мамлекетибиз өнүгүүсү чоңуйсун. Ар дайым келечегибиз жаркын болсун, кең болсун дейли. Бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен. Эң башыбыз жаңы ачуубуз куттуу болсун агайын туугандар. Кыргызстан мүлдесин. Ушунун ардактуу туугандар, бүгүнкү чоң майрамыбыз өз соңуна келген чоң туугандар. Биздин майрамыбыз таң атканча уланмакчы. Шайлоо бүткөндөн кийинки процессте кандай деп атасыз? Шайлоо бүткөндөн эмне өзгөрөт деп ойлойсуз? Шайлоо бүткөндөн кийин кимдин кандай добуш алганына байланыштуу болот. Эгерде ушундай бир жапайычылык жол менен эле жеңип кетебиз деген болсо, бул көпкө узабайт, бул жакшылыкка алып барбайт. А эгер кечээ дагы Күнкор мамлекеттер шериктештигинин КМШнын жалаң парламент мүчөлөрү Межпарламенттик ассамблеясына деп ошолордун менен жолугушуу болгондо биз айттык, эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз жолдор менен кете турган болсо, аракеттер ошого жараша болот. Жыйынтыгынан көз каранды, эгерде биз келе турган болсок, биз 5-октябрдан кийинки чечимдердин баарын жокко чыгарып, как говорится, обнуление деп, кайрадан конституциянын талаасына кирип, биз баардыгын мыйзамдын чегинде жүргүзүп баштайбыз. Жыйынтыгы ар бир талапкер өзү ойлойт, мен үчүн жеңиш болот деп. Биз дагы ошондой ойдон алыс эмеспиз. Ушундай. Ийгилик, аманчылык
эле жакшы болот деп мына ушундай комментарийлерди берген соң Адахан Мадумаров шайлоо участогунан мына ушундай чабалда чыгып кетти. Андан соң Садыр Жапаров баса дагы да айта кетчү нерсе, мындан ары дагы кызыктуу жаңылыктарды өткөрүп жибербөө үчүн жана так ушундай чындыктарды көрүп туруу үчүн мына Шумдук инфо каналына подписаться кнопкасын басып катталганды унутпаңыздар. Шайлоонун жыйынтыгы кандай болгонуна карабай сиз аны тааныйсызбы жыйынтыгын? Сөзсүз таанышыбыз керек. Мейли ким болбосун, кимге кыргыз эли добуш бербесин, ким утуп чыкса да биз аны таанышыбыз керек. Мен утуп чыганбы же менден башка кандидаттар утуп чыгабы, биз аны таанышыбыз керек сөзсүз түрдө. Бул Кыргызстандын биринчиден тынччылыгы үчүн, экинчиден көпчүлүк элдин берген добушун биз сыйлашыбыз керек. Азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек. Дагы бир суроо ошол сиздин Чүй облусундагы шайлоо штабы жетектейин деп айтып жаткан Мелис Аспековдун $100 000 талап кылган деп камалышы боюнча мен бул боюнча кечээ күнү уктум. Ушундай окуя болгон экен. Мейли ким болбосун, менин таанышым болобу, өкүлүм болобу, же болбосо бир тууганым болобу, ушундай кылмыш иштерге барган болсо, бардыгы жооп бериш керек. Мыйзам алдында биз баарыбыз бирдей болушубуз керек. Президенттен баштап дыйканчы, мал чарбачылык менен шугулданган элдерибизге чейин. То есть баягы тагыраак айтканда жөнөкөй жарандарга чейин бардыгы бирдей болуш керек. Мыйзам алдында. Шайлоо штабыбызга тиешеси барбы ал кишинин? Мелис Аспековдун. Анын тиешеси жок, анткени буга чейин деле белгилүү болгон. Баягы бир видеосу чыгып кетпеди, бир $10 000 берип, мына мен биздин атыбыздан деген ушундай эме болгондон кийин штабта анан жана БШКга чейин арызды берип, бул боюнча териштирген, анан биздин ишенимдүү өкүл эмес болуп чыккан. Баягы шайлоодон кийин тополоң салабыз деген аудио сүйлөшүүлөр таркап кетти да интернетте. Ошол боюнча сиздин көз карашыңыз? Эми бул анысы туура эмес. Булардын эгерде эл кандай шайлоого кандай добуш берип, ким утуп чыкса, баарыбыз ошонго макул болушубуз керек. Анан эми андай күчтөр бар, билебиз. Ал күчтөр баягы шайлоодон кийин ушундай жоопко тартылып калбайын деген күчтөр бар. Алар боюнча мурда эле материалдар болгон экен. Бирок мурдагы бийлик баягы көз жумуп келген. Кийин ушу шайлоого жакындаган кезде айрым кандидаттар, эми бардыгы эмес, айрым кандидаттар ошол баягы суракка чакырылыштан коркуп, ушу президенттикке кандидат болуп каттала калган дагы кандидаттар бар. Анткени президенттикке катталып кандидат болуп кетсе, анан ушул дебаттарда өзүн элге көрсөтүп алып, анан ошо эл үчүн күйгөн баягы саясатчы катары көргөзгүсү келгендер да жок эмес да арасында. Ошолор тараптан ушундай бир шайлоодон кийин башаламандык кылабыз, кайрадан баягы контрреволюция кылабыз дегендер да күчтөр жок эмес. Бирок мен кыргыз элине, кыргыз жаштарына терең ишенем, андайга жол бербейбиз. Дагы бир суроо ушул шайлоодо сиздердин Кытай ишканаларына тийишелүүлүгү жана Кытай жарандарына болгон байланышы тууралуу башка талапкерлердин сөздөрү боюнча эмне деп айта аласыз? Эми маган эч нерсе таба албай, анан ушул булардын баягы оюнан ойлоп чыккан ушундай фантазиясы да булчу. Анткени маган жер саткан боюнча фактылар жок. Андай макамды иле албайт маган. Андан сырткары ушул бир мамлекеттен уурдады, ичип жеп койду деген макам таппай, эч нерсе таппай, анан ушу акыр аягында келип ушу Кытайдын шпиону, анан ушу Кытайдын мурдакы 30 жыл мурдакы жараны келип ушул жерде депутат болуп турган ошонун досу деген сыяктуу бир макамдарды илип атпайбы? Ушундай бир чындыкка дал келбеген ушундай нерселерди илип, анан баягы элдин көңүлүн бурабыз деген аракет кылып атат да. Бирок эл 20 жыл мурунку, 30 жыл мурунку эл жок азыр. Ар бириңиздерде колуңуздарда смартфон бар, социалдык түйүндөр бар, интернет деген бар, бардыгында отурасыздар. Бардык чындыкты ошол жактан билип алууга мүмкүн. Мындан где-то бир 10-15 жыл мурда КТР аркылуу, ушу мамлекеттик телеканалдар аркылуу ушинтип элдин оюн буруп койсо болот эле. Бирок бүгүн анан жана мындан ары элдин оюн бура албайсың. Анткени Кыргызстан өзү биз кичинекей эле өлкөбүз. Бардык маалыматтар
10-15 мүнөттө 1 сааттын ичинде бүткүл элге жетип кала тургандай заманда жашап атабыз азырбыз. Аны эл ишенбейт деп мен терең ишенем. Кудай буйрса биз мамлекет үчүн, эл үчүн кандай иштеш керек экен, президент, өкмөт, депутаттар жана ошол кандай иштеш керек экенин биз жакын каралыктарда көрсөтөбүз. Садыр мырза, дагы бир өзгөчө президенттик шайлоо менен кошо референдум боюнча кечирип коюңуз. Оор болгон жок. Анткени мен өзүңүздөр жакшы билесиздер, 10 жылдан бери туруштук берип келатам. Каралалоого эмес, камоолорго да туруштук бердим. Бир эмес 2 жолу камашты. 2012 жылы камаганда 9 ай жаттык. Андан кийин акталып чыкты. Бирок ошол мезгилдеги бийликтин күчүнө салып, депутаттык мандатыбыздан ажыратып, анан кийин саясаттан четтеткенге аракет кылган. Андан кийин мына 4 жыл чет өлкөдө жүрдүм. Мен да мигрант болдум. Андан кийин 2017 жылы келгенде камадым. Андан бери 3,5 жыл абакта жаттым. Ошолорго чыдаган эми баягы ошол мезгилдерде деле кара пиарларды жүргүзүп келген. Анан бүгүн бир айдын акыркы бир ай ичинде жанагындай кандай десем мен бир босогодон ылдый түшүп калган саясатчылардын бардыгы ушу болбогон бир жалган бир маалыматтарды илгенге аракет кылышты. Бирок мен кыргыз элиме, кыргыз журтчулугуна, айрыкча жаштарга ишенем. Андай бир каралоолорго ишенбей, өзлөрүнүн туура тандоосун жүргүзөт деп мен терең ишенем. Бардыгын 17 талапкер катышып атабыз. Бардыгын негизги атаандаш деп билем. Анткени кыргыздын учукуру эмес. Ал 17ден башка дагы төбөсү көрүнбөгөн саясатчыларыбыз көп. Биздин атуулдарыбыз көп, президенттикке татыктуу. Бирок алар баягы саясатка чыккысы келбегенден койгон жок деп эсептейм. Ошондуктан бүт менден башка 16 талапкерди тең бардыгын бирдей атаандаш деп эсептейм. Ну а если вы не выиграете? Ошол акчанын булагы тууралуу азыр абдан көп талаш талкуулар болуп атат. Ошол боюнча да токтоло кетсеңиз. Бул шайлоодо көп каражат колдонулган жок. Меники көп деп аткандын себеби биз эч нерсе жашырган жокпуз. Мурдагы шайлоолорду билесиздер, официалдуу түрдө эч нерсени көргөзбөй, бирок баягы неофициально расходдор көп кетчү. Менин маалыматым боюнча, менин шайлоо компанияма где-то 60 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалды. Бирок анын баары ушу элден чогулду. Ошондуктан мен элге ушул жардам берген, шайлоо фондуна төккөн жарандарыбызга терең ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Мен кече күнү отуруп туруп, ушул мурдакы шайлоолордо канча расход кеткен экенин билдим. 200 миллион сом расход бул баягы мындай бир көрсөткөнү, а көрсөтпөй колдонгону 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп жүрөт. Муну эч ким тана албайт. Баарыңыздар деле билесиздер. Анткени баягы бухгалтериясында мындай көргөзүп коюп, канча расход болду, бирок көргөзбөгөн суммасы андан 100 эсе, 1000 эсе өйдө болуп кетет да. А бул жолу мен айтканмын, бир дагы тыйын жашыруун болбосун. Кайсыл жерге канча акча төлөп атасыңар? Плакаттарга же болбосо ушундай жана агитаторлорго төлөнүп берип аткан акчалардын бардыгы так көрсөтүлсүн деп буйрук бергенмин. Анткени ал жерден социалдык фондко, салык тармагына ушу акчалар төлөнөт да. Ошол коротулган 60 миллиондун береле дегенде 40% өкмөткө кетет. Өкмөткө төлөнөт да. Анан айрым кандидаттар же болбосо мурдакы шайлоолордо ошо өкмөткө ошончо акча төлөгөндөн көрөкчө биз баягы неофициально чыгым кылалы деп жумшаган фактылар болгон. Мен аларды мындан ары андай болбойт, бардыгы баягы ачык болсун деп талап койгондон кийин анан ушул расход болду.